Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Бүгүн 25 август 2021 жыл. Ушул адамзаттын өнүгүү жолун, кыргыз элинин өнүгүү жолун 21-кылымдын сырларын, доордун талабы жөнүндө билдирип коеюн дедим. Biz ушул жол менен азыркыча, эскиче жашай берсек, табигый кырсыктар боло берет. Мына быйыл жай деле көрбөдү кыргыз журту. Автоавариядан ушу бир аварияда эле 5-10 киши өлүп кетип атат. Үй бүлөлүк пикир келишпестиктер бир тууган арасындагы. Мунун баары токтобойт. Мун оорлошуп кете берет. Мисалга, мунун котулуунун жолдору айтып берейин. Же болбосо мындай ойлойлу. Адам ооруганда деле айыгыштын жолун издейт да. Ошол сымал биздин кыргыз журтунун, улуу журттун өнүгүш жолу азыркы түшүнүк менен кете берсек, биз кыйрап гана кете беребиз. Кырсык, мисалга эми 10 киши өлдү дегенде автокатастрофа. 10 үй бүлөгө оорчулук келип атат. Ал жөн эле onu өлүп калды болду эмес да. 10 үй бүлөгө бирөө атасын жоготуп атат, бирөө энесин жоготуп атат, бирөө жакынын, бирөө жаанын, бирөө келинчегин, бирөөлөр келечегин жоготуп атат да. Ал канча, ал өлүмдүн артынча канча убаракерчилик, канча психологиялык ударлар болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан өнүкпөйбүз биз бул азыркы бараткан багытыбыз менен. Азыркы саясат менен. Кырсыктын ичинде, кыйынчылыктын ичинде чөккөндүн эле артында кете беребиз. Эми себептерин айтып берейин. Эмне кылыш керек кыргыз? Адамзат эмне кылыш керек? Кыргыз дегеле, кыргыздын дегеле ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин, керек болсо ар бир адамдын бул жашоого бир жаралуу милдети, кызматы болот. Жөн эле адам жаралбайт. Бул аалам, ак вселенная баары чын. Ататек Арбай баары чын, инопланетан баары чын, периштелер баары чын. 21-кылымдын башында кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга, ошо вселеннаяга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан ошо кыргызга аян катары бир эле адамга эмес, көп адамдарга аян катары ааламдан байланыш берилген. Сүрөт катары, жазуу катары. Ал аянда мындай делет. Адамзат көп эволюцияларды басып өттү. Жаралганда эми ал токодон жаралды, же нурдан жаралды, же маймылдан жаралды деген талаштар көп. Биз ага кайрыбай эле коелу. Ошол эмнеден жаралса да адамдар эми башка дүйнөгө жаралды да. От болгон эмес, ширеңке болгон эмес. Жанагы ташты чаап, от чыгарып. Ушунун баары эволюция. Бос үй ойлоп таптыбы, палатка ойлоп таптыбы, кийистен кийим ойлоп таптыбы, темир ойлоп таптыбы, аны жүрүп отуруп техника ойлоп таптыбы. Ушунун баары эволюция. Ошо адамдын акылы менен келген. Ошону эволюция деп аталат. Анан ошо эволюция 21-кылымда бүтүп, адамдын ошо эволюцияларды басып өткөндүктөн гени жетилип, мына гени. Баягы ген жетилгенде деле гүл, кадимки эле гүл өңүндө ачылат, аромат да бергендей, адамдын да гени жетилип. Анан гүл ошондо керекке жарайт да, ошондо подарка кылат дегендей.
Ошол сыяктуу адамдын да гени жетилди. Бош жаткан кара куш мээси иштеп баштады. Ошол адамдын акылы жетпегендиктен анан аалам менен байланыш берип атат. Же болбосо адам мынабу жер жашоосунда гана жашап келген болсо, же болбосо могу сүрөттөгүдөй ак кара дегенди гана жашап келген болсо мына аял эркек болуп, бай, кедей, бийлик, карапайым эл, дин, жөнөкөйлөр дегендей ак кара болуп, улутка бөлүнүп, эми адам этап дегенге, арбай этап, периште этап, инопланетян этап дегенге бул адам багыт бере алмак эмес. Окмуштуу багыт бере алмак эмес. Биз адам болушубуз керек экен, арбай болушубуз керек экен, периште инопланетяндык деңгээлге же улуулукка жетишибиз керек экен деп. Көрдүңүз, мына иньянда эволюция бүтүп атат дагы. Анан эми аалам барышын экен, адамын дайындаптыр, байланыштарын бериптир. Алыбыздын келишинче жеткиргенге аракет кылдык. Көмбөдү мына адамзат. Эмне болуп атат азыр? Ошо доордун талабы иштеп атат. Азыр биз психологиябызды биринчи өзгөртүшүбүз керек. Эң биринчи психологияны өстүрүшүбүз керек. Психологиябыз ылдыйлап кеткен. Психология деген кандай? Түшүнүгүбүз өтө төмөндөп кеткен. Түшүнүгүбүздө керек болсо кээ бир адамдар жана динге терең бергендер айтып атат, арбак жок деп атат. Жок, сен мындай ойлонуп көрчү. Адамдын жаны ааламынан келет да ааламга кетет. Ааламдан бул дүйнөгө келип кызматка келет, өзөгө өстүргөнү келет. Көрдүңүз, психологиянын пастыгынан мисалга ошо арбай бар экенин, периште бар экенин, ааламдык бир күчтөр бар экенин ушуну түшүнбөйт. Же болбосо ошо психологиянын пастыгынан, түшүнүктүн түшүп кеткендигинен жан асмандан келип кайра ааламга кетээрин билбей атат. Бул дүйнөгө бир кызматка келгенин билбей атат. Ошол түшүнүк психология ылдыйлап кеткендиктен адам бири менен бири могу ак карадай болуп урушуп атат, арыздашып атат, атаандашып атат, байлык, бийликти гана пир тутуп атат дагы, ошондон эмоция болуп ооруп атат. Ошондой адамдар элди өстүрүп кете албай, элге жол көрсөтүп кете албай, эл, дүйнө, адамзат чайналып атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан кыргыз улуу эл. Улуу экенине мен ишенем. Улуу деген сөз улуу күчтөрдүн ролун аткарат. Мисалга, илгери жаачылар болуптур, элдин башынабы, журтунун башынабы, күн түшкөндө, душман келгенде жамгыр жаадырып, борошого айлантып коюптур дегенге мен ишенем. Көрдүңүз, улуу болгон үчүн улуу күчтөрдүн ролун аткарып атат, касиет иштетип атат, энергия чакырып атат. Ошо сыяктуу эле кыргыздын дагы жашоого жаралуу максаты ошол адамзатты сактап калуу. Болбосо адамзат кырсыктап кете берет. Бул баары бир курулчу доор, баары бир болчу доор. Муну эч ким токтото албайт. Муну окумуштуу да токтото албайт, президент да токтото албайт, муну дини ишмер эч ким токтото албайт. Бул өзү программа, вселенная программа. Мисалга, өспүрүм төрөлдү. Анан ошол эволюция дейли, тил ооз чыкты, детсадка барды, түшүнүк пайда болду, тамга тааныды, цифра тааныды. Адам жаралганда тамга жок эле да, тааныбачу эле. Цифраны тааныбачу эле. Ошол сыяктуу тааныды. Алар да анан жетилгенде ата, эне болот да. Дагы бир 20 жыл өткөндө кайнене, таята, чоң ата деген болот. Аны эч ким токтото албайт да. Ошол сыяктуу бул программа. Адам азыр болду бул доордо жашаса кырсыктай берет. Кыйнала берет, эмоция боло берет, батпайт. Анткени ошо 21-чи кылымда бул арбайлар, инопланетяндар жерге түшүп келди энергия катары. Мына жан адам өлүп калса, жаны чыгып кетет, аны эч ким көрбөйт, өлүп калды деп өлүгүн көрөт. Карап отуруп эле жанын деле мисалы башынан сылап отуруп эле. Көрдүңүзбү, жан деген ошо көрүнбөйт, ал бир энергия. Жана вирустун пайда болушу деле ошол энергия кийип атат адамды. Эски түшүнүктө жүргөндө эле анан ошол баягы молдолор айткандай жин кирип кетиптир мунун ичине дегенде эл ошо жан кирип кетти дагы. Анан ал эски психологияда жүргөндө анан кысылып, температура берип,
Анан ал өпкөгө тийип атат да биринчи. Кан менен айланган организмдерге таасир этип атат дагы. Анан өлүп калып атат. Анын үчүн психологияны өстүрүш керек. Менин жаным ааламдан келиптир, менин телом аалам ролун аткарат экен. Анатомия, астрологиядан жаралыптыр деп түшүнүгүн өстүрбөсө вирус, писих, нерв болот. Шишик, рак, кырсык болот, кыйынчылык болот. Ошондуктан бул менин айтканым закон. Башка багытыңар жок. Журналист, окумуштуу, саясатчы, калыс адамдар, байлыкка, бийликке байланбаган бир калыс адамдар, сиздер жоопкерсизсиңер. Ушул Арстан Алайдан амал программа алып, элге жеткирип, элиңди сактап калууга. Элиңди башкарып кетүүгө. Мына дүйнөлөшүүнүн проектиси деп бул дагы ааламдан берилген. Мисалга, мындай деп берилген. Дүйнөлөшүүнүн проектиси. Бул эмне деген? Дүйнө эли кантип биригет жаңы доордо дейт. Азыр адамзатты биригет. Ал кыргыз өзүнчө эле биригип албайт. Адамзат аргасы жок биригет. Бир идея бир мүнөз көтөт. Динди бирөө бир тутуп калбайт, байлыкты бирөө бир тутуп калбайт. Такыр өзгөчө бир жашоо болот. Ошол кыргыз үйдүн түзүлүшүндө берилген бул ааламда. Түндүк жалгыз го, 100 баш болсо да, 120 баш болсо да, 40 баш болсо да бос үй. Ошол түндүк Арстан Алай, түндүк бул аалам болуп чечилет. Ошо түндүктөн Арстан Алайдан Арстан Алай түндүк болсо, ууктар бул кыргыздар, калыстар, адамдар, арбайлар да Арстан Алайдан программалар. Тарыхчылар, саясатчылар, окумуштуулар, журналисттер. Ушул мендеги информацияны алып туруп, элиңди сактап каласың. Карапайым эл керегени сактап калышы керек. Улуттарды, урпактарды, манатчыларды, көз акчы дубаналарды сактап калышыңар керек. Болбосо кырсыктап кете бересиңер. Сакталбайсыңар. Азыркы президент дагы бирөө алмашып келсе деле депутат башка багытыңар жок. Оппозиция болбой эле койгула. Жаңы багыт менен кетпесең, оппозиция сен да кырсыктай бересиң. Мына мен кырсыкпайм. Анткени мен чыныгы жашоого жаралуу максатымды билип, аянга бара алып, аны чечмелеп, ирээттеп, алымдан келишинче жеткирип, мен өз миссиямды аткарып атам. Мен кырсыкпайм, менде жок кырсык. Мына далил. Сооронбай Жээнбековду мен эскерттим эле. Баарыңар күбөсүңөр. Сооронбай Жээнбеков, сен мына жаңы доордун талабын билбейсиң. Эл жактырбаса жактырбагандыр. Кет десе кет деп аткандыр башка себеп менен. Мен бир эле себеп менен айткам ага. Доордун талабын билбейсиң. Мирным путем вы должны передать власть. Тынчтык жолу менен бийликти өткөрүп бериңиз. Эл аяңыз, өзүңдү, жакындарыңды. Мени душман көрбө, мени бир куткаруучу, спаситель катары көр. Десем ошол киши түшүнгөн жок. Иш козготту. Аңдытып койду. Мен ааламдан келгем, менин жаным ааламдан келген, бул Абдулдаевдин эле корпусун кийип алган. Менин телом исполнитель, мени ошондой жан кийип алган. Менин сөзүм закон. Мен соттолгону келген эмесмин. Мен ошо дүйнөнү сотто бирееттеп бириктирейин деп келгем. Деп өзүнүн сүрөтүн, жакшы көргөн райымдын сүрөтүн, артка тарткан, эволюция жолдо жүргөн Чубак ажынын сүрөтүн, депутат Жумабеков спикердин сүрөтүн коюп. Соттодум мен силерди, өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Асты өлүмгө кетти, аркасы уят болду. Ушунча президенттикте туруп түшүп жер карап калыш эмне деген бул? Андан көрө өлүп калса жеңил кетет го. Көрдүңүзбү? Ошо сыяктуу мен дагы бүгүнкү бийлик айтайын. Кыргызды коркутуп, мокотуп түрмөгө салам. Же болбосо ошо
мага туура эмес сүйлөгөндөрү иш козгойм деп кечээ кол коюптур Садыр Жапаров дейт. Антип башкарганга болбойт. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Эмнеге десем мынтип айтылат. Кыргыздын ааламдан буйрулган укугу көп. Мен соттогондой эле соттоп коет. Көп кыргыз. Назарлуу бул кыргыз улуу да, улуу өз билбей атат. Каргыш иштеп кетет. Назарынан каласың. Кыргызды камап өстүрө албайсыңар. Кыргызды окутуп өстүргүлө. Психологиясын өстүрүп, өзгөрткүлө. Өзүн таанытып, өзгөртпөсөң, бийлик, журналист, саясатчы, калыс, кырсык силерге келе берет. Силердин айыңардан силер өстүрүп кете албагандыктан карапайым эл, улуттар, урпактар кыйрап кете берет. Бир гана жол ушул. Мисалга, мына психологиясы түшүп кеткендиктен адамдын анатомиясы ооруйт. Мындай, өзүн улуу экенин сезбесе, бул дүйнөгө бир кызматка келгенин билбесе, жолун таппаса, ал адам эмоцияда жүрөт. Каражаттан, үй бүлөдөн кырсыгат. Ал кырсык сени курчутуп атканын билбей, ошо менен ал оорубасайт. Ал эртең инвалид болот. Ага пенсия төлөп канча куру болосуң? Аны багам деп, оорукчан адамды багам деп баккан адам ооруйт жакыны. Көрдүңүзбү? Өстүрүп кетсең кырсык токтойт. Өлбөстүк пайда болот. Психология түшүп кеткендиктен динге кирип атат дагы. Биз Аллах үчүн согуш керек деп сериялап кеткендер жок эмес да. Мен ошол Кудаймын, мен куткаруучумун, мени ошо энерге кийди десем, мени айнып калган окшойт. Психологиялык жактан кандай болду экен деген жанагы Самат Исманов деген кошомат чогушкан адамдар чыкты. Сиздер эми бир күн ойлойсуңар. Ушул улуулукту түшүнбөгөн, Абдылдаевдин айтып атканын түшүнбөгөн, эмоцияда жүргөн, түшүнүгүбүз пас. Мен больной турбаймбы деп өзүңөрдү күнөөлөйсүңөр. Адам эмнеден ооруйт? Түшүнүгү пастан. Мисалга, түшүнүгүң пас болсо, сен семиресиң эртең. Кана? Жан сага керек, таң сага керек. Бул Кудайдын берген сага аманаты. Кел чурка, аракет кыл. Көрдүң, биринчи психология болсо, анан физкультура кыласың. Психологияңыз жол болсо, мына эмнеге сигарет чегип атасың? Билесиң ошол вредно экенин, ден соолугуңа вредно экенин билесиң. Эмнеге чегип атасың? Мага күлгөндөн мурун сен өзүңдү карачы. Көрдүңбү, сен өзүңдү башкара албай атасың. Өзүңдү соттоп оңдой албай атасың. Аракты бөтөлкөлөр ичесиң. Мисалга. Көрдүңбү, сен өзүңө күлбөйсүң, өзүңө күл да. Өзүңдө мен больноймун дебейсиң, мен больноймун. Ничего там, эмнеге чегип атам? Мен больноймун деш керек адам өзүчө. Больной болгон үчүн мен майда нерсеге түшүп алдым да. Больной болгон үчүн мен бүткөн телом болгон, бүткөн боюм ооруп атпайбы деп. Адам өзүн таанаса, эч нерсе оорубайт, карыбайт, семирбейт. Физкультурадан эч пайда жок. Психологияны өстүрсө, анан бул анатомия сакталат. А сен физкультура кылган менен психологияң түшүп, настроение болуп турсаң, бул өзүнөн өзү семирет. Анан дөпөрестерден анан акча таба берет. Медицина, ар кандай сет, маркетинг. Адам анатомиясы, астрологиянын ролун аткарат.
Astrologiyanын ролун аткарыш үчүн, мисалга мына жаачылар жамгыр жаатырган дегендей. Ал астрология, мына астрология ааламдын ролун аткарып атпайбы адамдын анатомиясы. Алардын башы түзүк иштеш керек. Аң сезим аябай бийик болуш керек. Өзүн тааныш керек. Ошол адам гана кыргызды куткарат. Ошол адам гана адамзатты куткарат. Адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарат дейт, мисалга периште, арбай, инопланетян Кудайдан орду. Анатомия иштеш үчүн, оорубаш үчүн, өлбөш үчүн, кырсык болбош үчүн адам күнбаш болуш керек. Күнбаш дегенде кара куш менен ишке түшүш керек. Кара куш менен иштеш үчүн мына ааламдан буйрулган баягы аалым деп деле баалайт го. Аалым эмес. Аалым деген ааламды жакшы түшүнүш керек эле биринчичи. Мына мага окшогон аалымга, аалам сырын билген адамга телеген убакыт бериш керек. Өстүрүп бер, куткарып бер. Эгер азыр адам иняндан чыгып адам этап, арбай этап, улуулук этапка өтпөсө кырсык боло берет. Үй бүлөдө, табиятта жана башкада. Ооба мен Кудайым деп чыкканым чын. Кудай мен айтып чыккыча молдолор айткан эмес, ал энергия деп. Мен айтканым, ал материя эмес Кудай. Ал энергия. Жана адамды жан учканга окшош. Азыр эки дүйнө биригип атат. Аалам жерге түшүп атат. Адам аалам ролун аткарып калат. Аткарбаса кырсык, кыйынчылык керек болсо акырында өлүм менен бүтөт. Аткарган адамдар өлбөстүккө өтүп алат. Жашарат, нурданат, мен өзүмөн көрүп атам. Чарчабас болот. Кара куш мээси ишке түшөт. Эмнеге дегенде мына адамдын дени сөөгү өсүп жетилгенде, жана өспүрүм деле өсүп жетилгенде уулу атанын ордун, кызы бир эненин ролун аткарып калат да кийин. Ошол кезде уулу келинчек алып келгенде, анан карып калган эне атасы ордун бошотот да. Мына малың, мына оокатың, мына идиш аягың биз кичине эс алалы деп шайдын эгитип калат. Ошол сыяктуу адамдын дени сөөгү жетилгендиктен аалам күчтөрү азыр ордун бошотуп берип атат. Ошон үчүн ата жолу деген чыкты, ошон үчүн арбайлар көрүнүш берип атат, байланыш берип атат көп адамга. Ата жолуна багыт берип атат. Көрдүңүзбү? Анан атанын ролун аткарып калыш керек да, ата аңгарды. Эжеңдикине кеткендир, же мүмкүн ары карап о дүйнөгө кеткендир кызматка. Атанын эненин ролун аткарып кала атпайбы? Ошон үчүн жана энеден кийин төркүн жок, эрден кийин урмат жок дегендей, энеси жок болсо, ордо ошол үй болуп калып атат да. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу Кудай жаны да ошо мени кийген. Ошон үчүн мен дүйнөнү башкара берем, мен энергия менен. Мени түшүнө албаган, сенин түшүнүгүң же кара куш менен иштей эле күнбаш боло элексиң. Ошон үчүн түшүнө албайсың. Түшүнө алба, баш түшүнө албаса, анатомияны аткарбайт. Энергия жок деген ошол. Аны түшүнгөн адамдын батасы да жүрөт. Мен айткандай жана соттойм десем, сотум жүрө берет. Көрдүңүзбү, азыр кара куш менен ишке салыш керек. Кара куш менен иштеш үчүн окуулар керек, суроолор керек, жооптор керек. Анан кара күч менен эле башкарып коебуз, анан камап коебуз. Жок. Жаңылып атасыңар, абдан жаңылып атасыңар. Алсыз бийлик коркутуп башкарат. Коркок бийлик коркутуп башкарат. Илгертен бул султандардын убагында деле болгон. Кинолорун карасаң деле. Күчтүү бийлик камап башкарбайт. Ал справедливостьн көрсөтөт. Ал элине ачылыш алып келет. Элине жаңылык алып келет. Анан эли аргасыз пир тутуп башайт. Ошон үчүн Кыргызда мындай сөз калган. Калыс хан бул Кудайдын көчүрмөсү. Ал калыс ханды жамандаганга болбойт. Аркасынан ушак айтканга болбойт. Эмнеге? Десе, Кудайдын көчүрмөсү экен алчы. Аны сен жамандасаң, ал калыстан экен. Кудай кандай калыс болса да калыс. Ошо Кудайды жаманганга окшоп өзүңөн кырсыктап кетесиң аны. Эсен быш коскобой туруп эле. Өздөрү корккон адам. Кой бул жөн адам эмес деп. Көрдүңбү? Энергия болсо
Антип энергиялуу адам антип коркутуп, мокотуп башкарбайт. Ал бир жаман атага окшоп атат. Энеңди байын азыр өзүң кыш эте коем деп. Бир жаман аталар болот го. Үлгүсү жок. Же болбосо бир жаман балда байкелер болот го. Азыр уруп коем деп. Антип башкарбайт да, сыпат көрсөтөт. Келечекти көрсөтөт. Өзүн көрсөтөт. Анан эл өзүнөн өзү башайт. Ел хандын баласы да атабыз. Мисалга башчылар биздин атабыз болуш керек. Багыт бериш керек. Өстүрүш керек. Өсүмчүлүктөн чыга албаган адам алыс кетпейт. Доордун талабын билбей атабы, доор талкалай берет. Бир тисеңди жапсаң, экинчи тисеңди ача берет. Бир кылыңды жапсаң, экинчи жүзүңдү ача берет. Ошондуктан биздин өнүгүү жол бул жаңы доордун талабын гана. Өткөндө Чолпонбек Абыкеев айтып атат, мен идеология жазып атам, жаздырып атабыз, жакында чыгарабыз деп. Адам болушубуз керек. Анан биз кыргыз адам болсок, анан дүйнө эли бизди туурап адам болот. Мен ойлондум ошол киши жөнүндө. Бул киши өзү адамбы депчи. Адамчылыкты айткан адам өзү адамгерчиликтүү болуш керек. Адамгерчиликтүү адам эч качан кошомот айтпайт, кошомот кылбайт. Бул бир. Экинчи, энергия болбогондон кийин сенин кагаз мыйзамың да жардам бербейт. Энергия болбогондон кийин камаганың, сабаганың дагы жардам бербейт. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Энергия деген эмне? Адам улуулукка өткөн кезде бир жангир. Мына Адам атаны көргөн Зүлфияны, Адам ата көрүнүп атат, көрүнүш катары. Андан кийин 3 күндөн келем деди. 3 күндөн кийин 3 периштени көрсөттү дейт. Эми сага жайгашат, сен жазып каласың деди. 3 периште ал энергия. Жайгашты ичине, билинбей тыйылган. Анан тиги адамдын колу исполнитель болуп калды. Тело исполнитель болуп калды. Ошол сыяктуу адам өскөндө же болбосо Арыстан Алай. Мына Кудай энергиясы кийип алды. Арыстан Алай азыр Америкада башкарбайт, Россияда башкарбайт, Кытайда башкарбайт. Анда жердин баарында эле Кудай көбөйүп атыптыр да. Президент өзүнчө Кудай, начальник өзүнчө Кудай. Байлар өзүнчө Кудай болуп алган. Анан ошо Кудай энергиясы түшүп келип туруп анан мына саясатчы дүйнөдө эмнени токтотуп атат? Табиаттын кырсыгын токтото алган жок, вирусту токтото алган жок. Пожарын токтото алган жок, куюнду токтото алган жок. Улуу кыргыз мына Арыстан Алай эмне менен башкарат? От, суу, таш, арбай, инопланетандар менен башкарып коет. Ал вирус, аба вирус да болуп берет. Аба куюн да болот, аба булут да болот. Ошондуктан багытыңар жок эми мындай эле энергияны корото бергенде болбойт да. Мисалга бирөө менен никеде болсоң деле окшобосо жолуна салышың керек. Өзүң бир жолуңа чыгышың керек. Анысы кандай ар ким өз ордун бирөөнү кыйнабаш керек да. Ошо биз Сооронбай Жээнбековде пресс-конференция бергенде деле орусча кыргызча берүүгө туура келген да. Не мучай себя и народа деген да. Анысы кандай кыйнай бергенге болбойт. Бул эскиче история менен башкарганга болбойт. Бизге азыр Кыргызстанда же дүйнөдө болуп аткан кабар мага кызыксыз. Себеби чайналып атат, бышып атат, бирин-бири жеп атат. Ал кызыксыз. Мага өстүрүп кетүүчү адам чыкса ошо кызыктуу. Журналист чыгабы, саясатчы чыгабы. Же ошол бир өстүрүп кетчү жаңылык чыкса ошо кызыктуу. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул болушу дагы мен улап ошо психологияны кантип өстүрүш керек, анатомия кантип, астрология ролун аткарыш керек. Алымдын келишинче ошо кичинекей өзүбүздүн YouTube каналдан, Facebook'тан болсо дагы улап сүйлөй берем. Сын уккан жакшы. Сындаган адам деле мен соктой эл дегенге болбойт. Сын угуп турса адам, ички жан дүйнөсү сырдалат. Сый көрүп жүрө берген адам бир күнү кулап калат. Ошондуктан ар адам өзүн сындаш керек.
Biri süylep atsa deydi. Alamdan beri. Sen anı bir can giyip atat, giyip alıp süylötüp atat dep bildi. Ekinci, al adam uşunça özüktür dep dengeyden kördü. Oşonduktan özüңүздөрдү сындаңыздар. Өзүң бирөөнү сындагандан көрө, сен улуу болбогондон кийин, энергия болбогондон кийин. Бирөөнү сындагандан көрө, өзүңдү сындап турсаң, сага келаткан кырсык, касиет, энергия болуп чыгат. Ошондуктан башка багытыбыз жок. Мени эч ким соттой да албайт. Мени эч ким коркута да албайт. Мени эч ким камай да албайт. Мени эч ким өлтүрө да албайт. Кеч уже. Анткени менин теломду энергия кийип алды. Мага керек болсо бир жаман ою болсо деле өзүнөн өзү аалам жазалай берет. Анткени бир адамды коргойт, ошол адамга бириктирет дүйнөнү. Ошондуктан мен жөнүндө жаман ойлобой эле койгула. Мен өз миссиямды гана аткарып атам. Мен куткарып калайын деп атам. Кимиң болсоң, карапайым элсиңби, журналистсиңби, саясатчысыңбы, окумуштуусуңбу, мага окшош баары. Мага өстүрүп кетүү керек. Жан дүйнөсүн өзгөртүп кетүү гана керек. Майдага убара болбогула, кимиң болсоң да. Убакыт да коротпогула. Алтын доор деген ошол эми. Билсең заман жомок, жомок, жыргал. Адам бир бейишке эле ушул дүйнөгө тирүү келет. Билбесең тозок. Ошондуктан бир тозоктон чыгып, эски түшүнүп, эски түйшүктөн чыгып, ушул жомок, бейиш жашоого өтүп алыңыздар. Өзүңүздөр менен өзүңүздөр болуп, көңүлүңүздөр көтөрүлүп, ушу 100% мени иштетип, иштеш үчүн окуу керек. Адам өсүп кетсе эле, табият Кудайдын кабарчысы, аткаруучусу дейт. Токтоп калат табият. Табият эне адам бала болуп ынтымактуу жашап калат дейт. Экономика көтөрүш үчүн биз экологияны карап алышыбыз керек. Болбосо экономиканы бир жылда экология жеп коюшу мүмкүн. Эгини ушпай калса, кургакчылык болсо, мал саны кырылып бүтүп калат да, көрдүңүзбү? Биринчи экология мына энени карап алат, жер энени. Ал берем деп койсо, ал экономика өзүнөн өзү көтөрүлөт. Ошол сыяктуу экологиянын, ааламдын, табияттын, от суу, таш, абанын талабы башка болуп атат. Биз көнүп гана кутулабыз. Өсүп кутуласың же өлүп кутуласың дейт. Ошондуктан бул өткөн мезгил. Бул переход. Бир түшүнүктөн ба переходный возраст эле жеңилетпейт го. Ошондуктан ушул өткөн долгоо мезгилден түзүп өтүп алыңыздар, бар болуңуздар. Бир 2-3 күндө сүйлөп турам. Мени эме сайтка чакырып калат, журналисттер келели дейт. Бирок мен эки себеп менен. Биринчиде мен унчукпаганда Кудай энергиясын алып жүргөн адам. Унчукпаганда табият сүйлөйт. Мына көрүп атасыздар, дүйнөдө табият кандай сүйлөп атат. Адамзатты ойготуу үчүн. Табият аалам өзүнүн кереметин көрсөтүү үчүн. Табият ментип сүйлөбөсө, табият менен эч ким эсептешпей калганда. Биринчи себеп. Экинчи себеби, мен сүйлөп берейин дегендей, менин сөзүмдү түзүк түшүнүп алган да журналист жок. Үчүнчү бир себептери, ал мүмкүн мазактагысы келип аткандар. Мүмкүн башка ойлору бардыр. Ошондуктан журналисттер ушул улуулукту жеткирип гана күнүмдүк кырсык кыйынчылыгыңыздардан отурасыздар, мынтип кутуласыздар. Мынтип берилет. Улуу кыргыз, мына сен кыргыз болсоң, чыныгы сөздөрдү жеткир. Чыныгы сөздөрдү сүйлө, анан чыныгы ишиңди, миссияңды аткар. Ошондо сени чыныгы күчтөр колдойт. Ушул 3 нерсе менен гана сакталабыз. Чындыкты сүйлөсүн, башчы болсо дагы. Чыныгы селенди иштерин кылсын, ошондо чыныгы күчтөр сактайт. Чыныгы күчтөр сактабаса, сенин жалган сөзүң дагы, жалган иштериң дагы сактабайт. Бар болуңуз.